Украина Путиндин резиденциясына сокку урду. Май айынан Кыргызстанда свет кымбаттаса, эми бензин кымбатташы мүмкүн. Президенттин катчысы Султанбаев азаттыктын иши боюнча АКШ өкүлдөрүнө биздин ички иштерге кийлигишпегиле деп айтты. Адахан Мадумаров Кыргызстан мыйзамдар менен эмес, көчө түшүнүгү менен жашап калганын айтты. Жогорку кеңеш акыйкатчы Атыр Абдрахматованы кызматтан алды. Кинорежиссер Автонарым Кубаттын эсимде тасмасы Германияда сыйлыкка татыды. Жасалма интеллектин атасы Джефф Вихинтон анын коркунучтарын айтты. Судандан 6 кыргызстандык эвакуацияланды. Медиахаб 84 миллион сом төлөп алгачкы казиного ким уруксат алганын сүрүштүрдү. Достор, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы, дегеле Борбор Азиядагы кабарлар менен апта сайын мен Нурайда Жекшанова тааныштырам. Биздин каналга катталып, лайк басып, сөзсүз пикириңизди калтырыңыз. Анда кеттик. Путин отурган Кремльге кеминде 2 дрон менен чабуул коюлганы расталды. Интернетке тараган видеодо дрондун бири желегилинге мамыга урунуп, жалын чыкканы көрүнөт. Орусия дрондор атып түшүрүлгөнүн, чабыркагандар жок экенин билдирди. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков чабуул учурунда Владимир Путин башка резиденциясында болгонун билдирди. Москва бул чабуулду Украина бийлиги уюштурду деп эсептеп, террордук акт жана президентке кол салуу аракети деп баалады. Орусия буга каалаган жерде, каалаган убакта жооп кайтарарын билдирди. Ал эми Украин бийлиги Кремльдин бул билдирүүсүн четке кагып, чабуулга Киевдин эч кандай тиешеси жок деди. Бул инцидент 9 майда Кызыл Аянтта парад өтөрдүн алдында болууда. Парадты демейдегидей эле Путин кабыл алып, ага чет өлкө лидерлеринен жалгыз Садыр Жапаров катышары кабарланган. Медиахаб Кыргызстанда алгачкы казиного ким уруксат алганын сүрүштүрдү. Анда лицензияга 84 миллион төгүп ишин баштайм деп турган Гранд Казино компаниясынын ээси Адилет Абдыманапов экени такталган. Расмий ээси болгон менен Абдыманапов тууралуу ачык маалымат жок. Кесиптештерим ал 30га чыга элек жаш жигит. Мурда өз алдынча бизнес кылган эмес деп тактап чыгышты. Ошондой эле президентке жакын санаалаш бизнесмен Арзыбек Бурканов менен казинонун кагаздагы ээсинин байланыштары аныкталган. Медиахаб болочок казинонун чыныгы ээси Бурканов болуп жүрбөсүн деп суроо коюшкан. Бул үчүн Буркановго азырынча байланышуу мүмкүн болбоду. Факт-чекти толук Али Токтокуновдун каналынан көрүңүз. Май айынан тарта Кыргызстанда свет кымбаттады. Эми бензиндин баасы 2 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Муну нефтетрейдерлер ассоциациясы билдирди. Анткени Орусияда бензиндин оптом сатып алуу баасы жыл башынан бери 30%га өскөн. Бул Орусияга салынган санкциялардын айынан нефть экспорттаган мамлекеттердин нефть өндүрүүнү кыскартканынан болду. Мындан тышкары ассоциациянын айтымында мунайдын оптом баасынын кымбатташына Орусиядагы нефть өндүргөн заводдордун жазгы ремонт иштери шылтоо болду. Бензин демекчи, дизелдин баасы андан ашып түшүп кымбаттаганын билебиз. Бирок азыркы айда Улуттук статистикалык комитеттин эсептөөсү боюнча дизель баасы 1 сомго арзандады. Муну нефтетрейдерлер ассоциациясы Кыргызстанда жазгы талаа иштери менен байланыштырды. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын өкүлү Майкл Макколдун жана АКШ мамлекеттик департаментинин азаттык боюнча билдирүүсүнө жооп берип, биздин ички иштерибизге кийлигишпегиле. Бизде сот көз карандысыз иш алып барат. Өз алдынча чечим кабыл алат. Кыргызстан ачык айкын эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок деп айтты. Султанбаев Маданият министрлиги азаттык чек арадагы окуя боюнча чындыкка дал келбеген маалымат таратканы үчүн мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын чегинде иш алып барган деп билдирди. Бирок корпорация башчысы Джейми Флай жана АКШ тарап муну сөз эркиндигине, эркин медиаларга каршы чабуул, басым катары сыпаттап айыптаган. Алар кыргыз бийлигинен азаттыкты жабуу чечимин жокко чыгарууну суранган болчу. Ошондой эле АКШ департаменти азаттыктын жагдайы президент Садыр Жапаровдун сөз жана басма сөз эркиндигин сактоо тууралуу айтканына шек келтирерин, ишти кылдат жана калыс кароого чакырган. Сөз эркиндиги маселесин улай.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнүнө карата Бишкектеги сөз эркиндигин, адам укуктарын талкуулаган тегерек стол өттү. Анда депутат Адахан Мадумаров Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Гравенин бардык күчтөр биригели массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзамды ОБСЕге жиберели деген сунушуна жооп берип жатып, мамлекет мыйзам чегинде эмес, көчө түшүнүгү менен жашап калды деп билдирди. Ошондой эле эл өкүлү коомду агрессивдүү бот фабрикалар, троллдор башкарып калды. Алар конституциялык жана жогорку соттон да жогору туруп калды. Кыргызстанда эл аралык принциптердин этибарга алынбай жатканы деградация жүрүп жатканынан кабар берет деп билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун комитети кыргыз бийлигин маалымат каражаттарына карата саясаттын кайра карап чыгууга жана сөз эркиндигине кол салууларды токтотууга чакырды. Буга улай 3 майда басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга артка кетти. 180 мамлекеттин арасынан 122-сапка түшкөнү белгилүү болду. Ал арада адам укуктарын коргогон мамлекет эркин журналисттердин иштөөсүнө шарт түзүп бериши керек. Укук коргоо органдарынын аларга карата басым кылуусуна жол бербеши керек деген Кыргызстандагы алгачкы аял акыйкатчы Атыр Абдрахматованын жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды. Буга Ата журт фракциясынын акыйкатчы регламенттин 122-беренесин бузду деген чечими негиз болду. Эл өкүлү Адахан Мадумаров мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу үчүн өтө жүйөлүү себеп керектигин айтты. Биз адамдын тагдыры менен, мамлекеттик институт менен, конституциялык орган менен иш кылып атпайбызбы? Анан бир фракция бошотсун деп койсо, бошотсун деп чечим чыгарып берип, биздин фракция конституциянын 44-беренесин аткарбай аткандыгы жөнүндө өкмөттүн кызматтан кетүү жөнүндө киргизсек жок болбойт деп чечим чыгарып берип, мына ошол чечим кабыл алган азаматтар чыксынчы трибунага, мен бир-эки суроо берейин ошолорго. Эмне негизде ушундай чечим кабыл алды? Кандай негизде бүтүн Кыргызстан фракциясынын чечимин четке какты? Чыксын, жооп берсин, анан жөн эле отуруп алып, ушундай чечим чыгарып койсо добушка коюп эле отура беребизби биз? Статистика комитети болуп. Рахмат. Буга чейин акыйкатчы Атыр Абдрахматова 19-апрелде жогорку кеңеште өлкөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндама жасаганда, депутаттар баяндаманы аягына чейин укпай, акыйкатчыны кызматынан алууну сунуштап чыгышкан. Былтыр ушул эле депутаттар Абдрахматованы шайлашкан болчу. Достор, сүйүнчү кинорежиссер Актан Арымкубаттын эсимде тасмасы Германиянын Висбаден шаарында эл аралык кинофестивалда Калыстар тобунун атайын белегине татыды. Буга чейин эсимде Казакстанда өткөн Евразия кинофестивалынын Азия Оскарына жана Гран-присине ээ болгон. Тасмада эс тутумунан ажырап, өтөн жерде 23 жыл азап чегип мекенине кайтып келген зарлык карыянын тагдыры баяндалат. Ал арада медиа хаптагы кесиптешим жаш режиссер Айгуль Абласанованын «Эр» аттуу киносу Италиядагы эл аралык фестивалга өттү. Тасмада пандемия учурундагы көбөйгөн зордук зомбулук чагылдырылат. Кино Италиянын Милан шаарында июнь айында көрсөтүлмөкчү. Айгүлгө ийгилик каалайбыз. Азыр популярдуу болуп аткан жасалма интеллект ChatGPT'ни баарыбыз эле билсек керек. Ал тургай колдонуп атабыз. Мына ошол жасалма интеллекттин атасы. Илимпоз 75 жаштагы Джеффи Хинтон технология гиганты Google'дан иштен кетип, эми өзү жараткан жасалма акылдын өнүгүшүнүн коркунучтары тууралуу айтууга даяр экенин билдирди. Хинтон жеке анын сындары Google'га тиешеси жок экенин айтып, компаниянын имиджине доо кетирбеш үчүн мындай кадамга барганын баса белгиледи. Экинчи себебин ал улгайып пенсияга кетишим керек деп түшүндүргөн. Анын айтымында азыр жасалма интеллект адам баласыныкындай интеллектуалдык деңгээлге жете элек, бирок жакынкы убактарда ашып түшүшү мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу. Хинтон жасалма интеллекти кара ниети бар адамдар жаман иштерге колдонушу ыктымал деп айтты. А сиздин жасалма интеллект боюнча оюңуз кандай? Комментарийге жазыңыз. 2-майда Судандан 6 кыргызстандык Москвага эвакуацияланып, 3-майда учак менен Кыргызстанга жиберилди. Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, эвакуацияга Орусиянын Хартумдагы элчилиги жана Сауд Арабиядагы Кыргызстандын элчилиги көмөкчү болду. Жарым ай мурун бийликти алышкан президент менен премьердин армияларынын куралдуу кармашына Суданда жаңжал чыгып, айрым маалыматтарга караганда 500гө чукул адам курман болду. Азыркы тапта Батыш жана Азия өлкөлөрү жарандарын бул өлкөдөн чыгарууда.